Кутман күн. Улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата Улуттук банк жаңы коллекциялык монетасын чыгарды. Кененирээк маалыматты бүгүнкү түз эфирде сиздерге айтып бермекчибиз. Андыктан алыстабаңыздар. 1 мүнөттөн кийин эфирди баштайбыз. Эфирге биздин коногубуз кошулмакчы адаттагыдай. Эгер сурооңуздар болсо сөзсүз түрдө түз эфирде бере аласыздар. Ошол жаңы коллекциялык монета боюнча сурооңуздарды камдап турсаңыздар болот. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Урматтуу колдонуучулар, анда биз өзүбүздүн түз эфирибизди баштайбыз. Түз эфирде мен Асель Акматалиева алып барам, Улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн адиси болом. Ал эми биздин түз эфирге чыккан коногубузду тааныштырып өтсөм, бул Жомарт Хусейинов, Улуттук банктын эксперттик бөлүмүнүн башкы адиси. Саламатсызбы, Жомарт мырза? Саламатсыздарбы? Биздин түз эфирге кош келиптирсиз. Анан ошо биринчи суроо ушул да. Улуттук банк мына жакында эле улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата жаңы коллекциялык монета чыгарды. Ушул тууралуу кененирээк айтып берсеңиздер. Канча санда чыкты? Кандай максатта чыкты? Тиражы кандай? Эмне материалдан жасалган? Жалпыбызга белгилүү болгондой, быйыл 2025 жылдын 9 майда улуу жеңишке жетишкенибиздин 80 жылдык юбилейлик маанилүү тарыхый күн урматына Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2025 жылдын 28 апрелин тартып, тарыхый окуялар сериясындагы улуу жеңишке 80 жыл аталыштагы күмүш коллекциялык монетасын жүгүртүүгө чыгарды. Монетанын нускасы 800 дана бардыгы монета болсо күмүштөн жасалган. Бул көппү, 800 дана же азбы башкаларга салыштырмалуу? Башкаларга салыштырмалуу көп деп айтсак болот, анткени кээ бир биздин коллекциялык монеталар 500 данадан чыгат да. Бул салыштырмалуу көбүрөөк. Демек чектелүү экен да. Ошол жаңы монетанын, коллекциялык монетанын дизайнына токтолсок да, мунун дизайнынын автору ким? Жана деги эле ошо дизайнды кантип тандайсыздар? Монетанын дизайн автору бул Турумбеков Каныбек Асанбекович, Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү. Ал эми дизайнына токтоло кетсек, дизайн болсо Улуттук банк башкармалыгы тарабынан тандалат. Бул сүрөтчү дизайнерлер арасында ачык республикалык сынактын негизинде тандалган эскиздик долбоорлордун негизинде тандалынат. Андан ары Улуттук банк башкарма тарабынан бекилет. Кандай өзгөчөлүктөрү бар? Эмне себептен ушул дизайнды көрсөтө жаныңызда жокпу монета? Монетанын дизайны жөнүндө айта кетсек, алдыңкы бетинде майрамдык салют түрүндө стилдештирилген 80 деген сан берилген. Ал эми монетанын жогорку жагында жылдыз, төмөн жагында согушта курман болгондордун кайгыруу менен эскерүүнү жана сый урматына чагылдырган лента байланган гүлесте түшүрүлгөн. Монетанын эгинде тегеретте улуу жеңишке 80 жыл, 80 лет Великой Победе деген жазуусу чагылдырылган. Ал эми монетанын болсо арткы бетинин ортосунда тынчтыктын жана эркиндиктин символу болгон күбүшкөндөрдүн элеси 2025 жана 1945 деген сандар менен берилген. Анан монетанын ортосунда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби жайгаштырылган. Негизи эле бул 2025 жылы чыгарылган бул биринчи күмүш монетасыбы? Ошол тууралуу айтып берсеңиз, анан деги эле Улуттук банктын тарыхында канча күмүш монеталар чыгарылган? Ооба, туура айтасыз. Бул 2025 жылы чыгарылган Улуттук банк тарабынан биринчи күмүш монета болуп эсептелинет. Жалпысын айта кетсек, Улуттук банк коллекциялык монеталарды чыгарып баштагандан баштап бул жалпысынан 67 күмүш коллекциялык монета чыгарылган. Көп эле экен да, Көбүнчө тарыхый темаларгабы же кандай тематикада чыгарылат? Улуттук банк тематикаларын айта кетсек, мисалы эң биринчиден болуп Манас эпосуна арналган монеталар, андан кийин тарыхый окуялар айта кеттик буга чейин. Ошондой эле кыргыз мамлекеттүүлүгү,
Кыргыз канатынын доору, эл аралык тоолор жылы, Кыргызстан улуу жибек жолунда Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына арналган сериясында Кыргызстандын тарыхый жана архитектуралык символдоруна арналган монеталар, ошондой эле улуттук спорт жана элдик оюндардын түрлөрүнө арналган сериялар бар. Күмүш монеталардын ичинен дагы бир кошумча суроо, кантип тандайсыздар? Мына мисалы үчүн бул тарыхый окуяга күмүш чыгарыш керек, буга болсо болоттон чыгарыш керек. Ошо кантип тандалат? Эмне материалдан жасалыш керек коллекциялык монетаны? Негизи тандоо тууралуу айта кетсек, баягы монетанын дизайны бекилгенден кийин ошо биздин сүрөтчүлөр менен кеңешип бир эки вариант сунуштайбыз. Бирөөсү алтын болот, бирөөсү күмүш жана үчүнчү вариант баалуу эмес металлдар болот, алар жез никелден жасалат. Баягы ошо темага, ошо стилистикага арналса, ошого ылайык баягы чыгарганда кандай болуп ошо монета кайры болгондон кийин ошого жараша тандалып алынат. Демек, ага жараша мисалы үчүн жез, күмүш жана алтын, алардын баалары да ар кандай болот да, кымбатыраак, орточо, андан арзаныраак болуп. Ооба, эң кымбат алтын болот, бул баарыбызга жалпы маалым болгондо. Андан кийин күмүш, анан мындай арзаныраак салыштырмалуу айта кетсек, баалуу эмес металлдан бул жез никелден жасалган монеталар. Түшүнүктүү. Деги эле айтып кетсеңиз, ошо коллекциялык монеталарды чыгаруунун максаты эмнеде? Коллекциялык монеталар чыгаруунун максаты бул эң биринчиден кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө байланыштуу маданий эстеликтер, маанилүү даталарды даңазалоо, маданият жана спорт жаатында жетишкендиктерди, улуттук үрп адаттарды жана оюндарды кайра жандандыруу, Кыргызстанда жок болуп бара жаткан флора жана фауналардын түрлөрүн жайылтуу максатында улуттук банк тарабынан коллекциялык монеталар чыгарылат. Улуттук банк чыгарып жаткан коллекциялык монеталардын тематикасы Кыргызстандын кооздугун, кайталангысыз өзгөчөлүктөрүн даңазалоого багытталган. Демек, биринчи кезекте ушул тарыхый баалуулуктарды, руханий баалуулуктарды даңазалоо болуп саналат экен да, Туура айтасыз. Бизде суроо бар экен. Инберендей күмүштөн жасалган монеталарды кайра улуттук банкка тапшырса болобу дейт. Тилекке каршы кайра сатып алуу улуттук банкта каралган эмес. Аны сата турган болсоңор, баарыбызга белгилүү болгондой нумизматика рыногу бар. Негизи Кыргызстанда эмес, деги эле дүйнө жүзүндө. Ошол жака сунуштап, ошол жака сатса туура деп ойлойм. Ошо нумизматика рыногу кандайча өтөт? Онлайн өтөбү же атайын бир иш-чаралар болобу, офлайн? Нумизматика рыногунда сатып алуу сатуулар негизи баягы өз ара тартиптин негизинде ишке ашырылат. Биз жактан эч кандай көзөмөл болбойт. Анан буга кошумчалай кетсек, биз ар кандай юбилейлик даталарга, мисалы үчүн сомдун 30-жылдыгына карата аукционду өткөзгөнбүз. Улуттук банк тарабынан өткөзүлгөн бул сомдун 30-жылдыгына карата. Демек, биздин көрүүчүлөр, күйөрмандар, коллекциялык монетанын күйөрмандары кызыгып башташ керек экен да. Ошол эле суроодо ушуга уланды. Негизи эле Кыргызстанда ушул коллекциялык монеталарды чогулткан жамааттар, күйөрмандар көппү? Кыргызстанда коллекциялык монеталардын болгон кызыгуу негизинен жыл сайын артып келет. Бүгүнкү күндө аларды нумизматика кызыктуу хобби катары көргөн кесипкөй нумизматтардан тышкары жөнөкөй жарандардын да кызыгуусу күндөн күнгө өсүп келатат. Ошондуктан Кыргызстанда коллекциялык монеталарды баалаган адамдардын саны көп деп айтсак болот. Жана ата мекендик нумизматика рыногунун өнүгүшүнө байланыштуу алардын саны жыл сайын да өсүүдө. Түшүнүктүү. Дагы мындай суроо да, биз азыр ушу улуу жеңиштин 80 жылдыгына арналган монета боюнча дагы бир жолу токтолсок да, ушул негизи эле ушу жаңы коллекциялык монета чыкты. Ал кийинки мындай эл аралык сынактарга катышуу боюнча ойлор барбы? Эгер катыша турган болсо, кандай сынактарга катышат?
ооба келечекте бул биздин коллекциялык монетабыз ар кандай эл аралык сынактарга катышуу пландалууда. Мисалы алардын ичинен айта кетсек, бул эң негизги сынактардын бири жыл сайын өткөрүлүүчү монеталар топ жылдызы эл аралык сынагы, анын уюштуруучусу болуп Watermark басма үйү болуп саналат. Жана андан тышкары көптөгөн эл аралык сынактарга жыл сайын катышып келебиз. Ошо качан, ошо топ жылдызы качан болот экен ошол эл аралык сынагы? Эл аралык сынагы жай айынын августунан башталып, күздүн октябрь айына чейин уланат. Анан жыйынтыгы жылдын аягында чыгат. Ушу бир эле монетаны тандайсыздарбы же бир канча монета менен катышабы улуттук банк? Кандай болот ушул процесс? Бул эл аралык сынактын эрежеси боюнча баягы ошол сынакка жөнөткөн монеталардын санына неме жок, мындай айтканда Чектөө жок, э? чектөө жок. Биз мисалы үчүн Бир же эки же үчөө тең боло берет экен да? өткөн жылкы 2024 жылы чыккан монеталардын баардык түрүн ошол сынакка былтыр жөнөткөнбүз. Анан буюрса Бизде бир аз байланыш начар болуп атат. Анда түз эфирибизди улантсак жакшы эле угулуп жатабы, э? Мен сүйлөгөнүм. Анда кийинки суроодо ушу биз ушу улуу жеңишке 80 жыл деген монетасы тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Бул монета жаңы чыкты.